Адалдыкы акырын келет, тамчылап, тамчылап, арамдыкы напор менен, автомойкада кантип жуушат напор менен машинаны. Ошол сыяктуу катуудар менен келет, бирок катуудар менен кетип калат. Аллах Таала арам маселесинде алыска таштап коет арканды. Бир күн аркан тартылат, өтө катуу тартылат, урматтуу мекендешим. Өтө катуу тартылат. Ал учурда желкеңдеги тамырларыңды үзө кетет. Аны түшүнбөй каласың, эмне болуп кетти деп каласың. Ошондуктан урматтуу мекендешим, адалынан болсун, тазасынан болсун. Ооба, учурда ар ким өзүнүн колунан келгенче жардам берген. Усман ибн Аффан өтө күчтүү сахаба болгон, өтө күчтүү бизнесмен болгон, сооданын жолун билген. Меккеден Мадинага көчүп келгенден кийин сахабалар суу өтө тартыш болуп калат. Суу маселесин чечүү максатында бир еврейдин өтө кудугу бар эле. Замзам сыяктуу таза, Замзамга жакыныраак өтө жакшы таза суу болчу. Бирок аны сатат. Караса мусулмандар келип атат, башка жерден адамдар келип атат. Эми туризм маселеси да. Эми сууду сатайын деп атат. Ал яхуди еврей сатышты баштайт. Суу маселеси тартыш болгондон кийин сахабалар башкалар келип пайгамбарыбызга айтканда, пайгамбарыбыз ким ошол кудукту мусулмандарга сатып алып өткүзсө же кеңейтип катса, башка кылса, ага мен кепилдик берем бейишти дейт. Усман ибн Аффан сөздү угаары менен барат дагы баягы еврейге, яхудийге сунушун пикирин айтат. Саткын дейт. Ал урматтуу мекендешим, жөн эле бизнесмен эмес, бизнестин ичиндеги саясатты дагы өтө күчтүү түшүнгөн сахаба болгон. Усман ибн Аффан келип яхудийге кел саткын дейт. Унчукпайт, сатпаймын дейт. Балким сатпайм дейт. Албетте сатпайт. Караса доход жакшы, башка жакшы. Эртеси күн келип, кел саткын. Эч болсо бир күн сат, бир күн сага, бир күн мага дейт. Ошентип сунушун айтканда баягы яхудийге өтө жагып түшөт. Макул дейт дагы. Ал учурда алданган эмес мусулмандар. Саясатты өтө жакшы түшүнгөн. Ошондуктан да байкасаңыз, бизнесмендердин көбү саясатчы болуп кетет. Себеби бизнестеги саясатты күчтүү түшүнгөн адам саясатчы болот. Ошентип, бул дагы Усман ибн Аффан дагы ошентип сатып алгандан кийин келип сахабаларга, мусулмандарга биринчи, үчүнчү, бешинчи күнү бизге мусулмандарга өттү бул кудук, каалаганча сууңарды толтурбагыла, башка күнү барбагыла деп сунушун айтат. Мусулмандар Усман ибн Аффандын күндөрүндө келип сууду алып алат, башка күнү барбай коюшат. Яхуди түшүндү, келип кудукту бардыгын албайсыңбы дейт. Усман ибн Аффан кудукту сатып алган учурда 20 000 дирхамга сатып алат. 20 000ден 12 дирхамын, 12 000 дирхамын нак берип, 8 000 кийинчерээк беремин дейт. Кийинчерээкке таштап коет 8-ди. Кийин баягы 8-ди кайра берет дагы, калган бүт бардыгын сатып алат. Ошондой тактикалар менен, ошондой саясат менен бизнестин өзүнүн саясатын күчтүү түшүнгөн сахабалар. Биз окуп билебиз. Биздин жолубузда, тарикатыбызда, ислам жолунда бардык адамдар бардык жагынан болгон. Ошондуктан да окуш керек. Биз окубасак түшүнбөйбүз эч нерсени. Илимден артта калбашыбыз керек. Азыр бизде дүйнөнү башкарып аткан азыркы система, дүйнөдөгү азыркы ким болбосун, масондор дейбиз, ким болбосун, аларда акча бар. Акча болгондугу үчүн ар кандай ооруларды, ар кандай согуштарды чыгарып байып атат. Биз кирбесек, биз кармабасак, биз барбасак, алардын системасы өлтүрүү, жок кылуу, акча табуу. Башка ким не болсо болсун, айырмасы жок. А биздеги идеологиячы, биздеги ойчу, биздеги түшүнүктөрчү, мусулмандын негизги каалоосу эмне? Жашатыш максаты, жашоо эмес, өзү үчүн эмес, өзгөлөр үчүн аракет кылуу. Негизги максат ошондой. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, биз аракет кылышыбыз керек, биз барышыбыз керек. Ошого жараша өзүбүздүн фикрибиз, акыйдабыз, динибиз түшүнүгүбүз, өзүбүздү окуп, өзүбүздү түшүнүп, анан башкаларды дагы чакырышыбыз керек. Өзүбүз үлгү болбосок, өзүбүздө жокту кантип беребиз башка бирөөгө?